Bütün Kırgızistan. Rahmat. Assalamu alaikum. Barımız жалпы bir kıkırbaylı var. Bu kişinin kıkırganı kişinin olup kaldık şöyle. Assalamu alaikum hurmatlı avalar, apalar, eceler, ağalar. Damatlar. Hoş geldinizler. Gelgen kalanımızlarga bel büksün. Daim жақшылықтарда отырған ушундай болуп кылсын. Мен ушул билесиздер анча эле көп шан шөкөттөрдү жакшы көрө бербейм. Мына кирип келетканда дагы баардык нерсе дагы Түрсүнбай бул сотто 3 күн ушундай болуп элди кыйкырта берип дагы кыйкырткысы бар экен. Биз түз эле келип эле ассаламу алейкум деп учурашып ушундай эле сүйлөшүп кетип жүргөнбүз. Ушундай эле сүйлөшөбүз. Biz özgörgön jokпуз. Biz түз бойдон келетабыз. Дале болсо ошо түз бойдон кете беребиз. Урматтуу. Рахмат. Урматтуу аксакалдар, урматтуу апалар, урматтуу эжелер, агалар, инилер, карындаштар. Biz шайлоодон дээрлик 11 күн кеч калдык. Bizde ар кандай шыртоолор менен кечиктирип андан кийин уруксат берди. Бул жеңиш бүтүн Кыргызстандын жеңиши болгон жок. Бул жеңиш бүтүндөй кыргызстандыктардын жеңиши болду. Bizde шайлоо башталганга чейин Борбордук шайлоо комиссиясы ким депутат болот, ким депутат болбойт деп алар өздөрү чечкиси келди. Бирок жогору жактан ишарат болбосо андай чечим кабыл ала алмак эмес. Өздөрү кыйналса да, өздөрү билип турса да, адилеттик чындык биз тарапта экендигин билип турса да, эскери чечим кабыл алышкан. Biz 2 gün 3 gün vaktimizni жок кылдык. Сотко бердик, соттоштук. Сотто дал ушундай болуп сиздерге окшоп тизилип, таңкы саат 9-дан кечки саат 9-га чейин суу ичпей, нан жебей, тикеден тике талап коюп туруп берген биздин баатыр кыргыз эли болду. Биздин Кыргызстандын келечегин, эртеңки күнүбүздү, балдарыбыздын келечегин, өз тагдырыбызды өзүбүз чечебиз, өз жолубузду өзүбүз тандайбыз деген майтарылгыс эрктин аркасында бүтүн Кыргызстанды башка партиялар менен кошо шайлоого катышууга мажбур болду. Себеп биздин артыбызда кандайдыр бир үтүр сыяктуу мыйзам бузуу бардык сотто далилдедик. Мына ошол 3 күн башта бүтүн Кыргызстан кирбесин, шайлоого катышпасын деп добуш берген БШК соттун чечиминен кийин бир добуштан катталсын деген чечим кабыл алды.
Bu bizdin жеңиштин birinci algaçkı kadamı oldu. Allah nasip kılsa bizdin жеңишибиздин çekti 4. oktyabrda da koyulbaydı. Bizdin жеңишибиздин çekiti akırkı Kırgızdın göz yaşı kurgaganda. Akırkı Kırgızdın balasının kursağından toygondu. Akırkı adilettүүлük izdep жүрүp tapпай жүрүp adilettүүлükке жеткенде bizdin enelerimiz zarga akşap sırttagı baldарын sagınbaganda bizdin baldarımız enesinin çıtın çıttay albay iйлап үйдө уктап kalganda mına ошондо бүтөt bizdin жеңиш. Баарын токтотконубуздан кийин жеңиштик деп алдык десек болот. Biz Kırgızstanda тумшуктууга чокутпай, канаттууга кактырбай, бөтөн мамлекеттин көзүн карабай жашап калганыбызда биздин жеңиш ошондо алат. Бул жеңиштин алгачкы кадамы. Биздин карыз күн санап өсөт. Биздин балдар, кыздар күн санап сыртка кетет. Өткөн жылдын ичинде 225 миң Кыргызстандын жараны Кыргызстанды таштап чыгып кетти. Анын 58% Баткен областынан, 30%дан ашык Ош областынан. Бизде ким калып атат? Биздин Кыргызстанда эмне болуп атат? Апаат жүрүп атабы ушунчалык таштап кеткенге? Кошно мамлекеттен чегара ачылгандан бери бул менин эсебим эмес. Өзбекстандын расмий статистика комитети жарыялап отурат. 222 миң Өзбекстандын жараны туруктуу көчүп өттү Кыргызстанда жашаш үчүн. Биздин корообуз ачык, көөдөнүбүз ачык. Biz mamlekettin korgonun kura alбай kaldık. Mamleketke korgon bolçu, çep bolçu azamat jigitlerimiz familiyasını jaza alбай kaldı. Savatsız bolup kaldı. Bizde okutkan ağa ejekkeler ketти. Alardın orduna gelgenler kандай abалда экенин азыр көрүп турасыздар. Жогорку окуу жайларды көрүп атабыз. Депутат болуп баргандарды көрүп атабыз, министр болгондорду көрүп атабыз. Madumarov 11 yıldan beri hiç kaysı kızmatta yok. 11 yıl oldu bu yıl. Buna Oktyabrda tup-tuğra 11 yıl oldu. Men açığa kalgan jokmун. Köçede kalgan jokmун. Menin rızkımды jaratkan Allah berip atat. Bir kişiden bir sarıçaka suragan jokmун. Hökümetten bir kalem algan jokmун. Mamleketten bir güvelek algan jokmун. Men tikeden tike turup yaşap keletam. Men çögölep barıp birönün joğundusunu içmedim, içmeyin dağı. Ana hökümet başçısının orunbasarı olup turganda Kırgızstan'da Kipik programmasına girgizebиз degende japadan жалгыз vice-premier men ayttım ele. Örmölep barıp joğundu içip aman kalgança tike turup açıkka өлгөнүмдү артык көрөм Kırgızım. Ana İskak Absamat uyuşturak. Geçe alışta olduk. Uşu kişiге ayıptır. İskak aksakalдар. İskak. Mına başka deputatlar hökümetти maktap ошолорго жагынып көпүрө курдуруп атат. Жолоңду тутат. Sen ne kılıp жүрөсүң деп сурады. İskak Absamatович айтып атат. Каалайсыңарбы? Мен силердин үнүңөрдү жеткирбейм. Men бийликти мактайм. Келем жолуңарга шагал төгөм. Asfalt bastırıp berem dese bir toп ойлонуп туруп аксакалдар айтат. Жок, ушундай эле жүрө бер балам дейт. Биз бирөөгө көз каранды эмеспиз да. Биз бирөөнүн эсебинен жашабайбыз да. Ana ошол Курсан Асанов бар эле азыр бүгүн сотко чакырып кайра сотко кетти. Кечки рейс менен кайра келет. Мына ал жерде 40 жылдан ашык мандаты жок депутат болуп жүргөн Рахман Разыков агайыбыз турат. Биздин бүтүн Кыргызстан партиясынын тизмеси Рахмат. Биздин бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тизмесинде bir базарчы жок. Bir ресторан салган, сауна салган киши жок. Bir базары бар же машина саткан, же бензин саткан, же бензин куйган киши жок. Биздин курамыбызда урматтуу абалар, эжелер, достор. Биздин курамыбызда фамилиясын жазала тургандар бар.
Коалиция деген сөздү айта ала тургандар бар. Эл аралык деген сөздү билгендер бар. Германия бул бир мамлекет экенин билгендер бар. Биз сыртка чыксак күлкү болбой турган эр азаматтардан куралып атабыз. Биздин курамыбызда генерал Субаналиев бар. Биздин курамыбызда Ишенбай Дүйшөнбиевич Кадырбеков деген бар. Биздин курамыбызда 30га чыга элек жигиттер, кыздар бар. Мына ушул аксакалдарды алдына коюп, артынан ак жаштарды коюп, жигиттерди, кыздарды алып баратабыз. Эмне үчүн? Мына анча-мынча менин эжекелерим отурат. Биз ошолорго устат боло турган мезгилге келдик. Балапан уядан эмнени көрсө учканда ошону алат дейт. Эгерде биздин курамыбызга жаш жигиттерди, кыздарды алып келип өткөрүп берип атат аталары, энелери, ушуларды жетелеп жүрүп бир нерсеге үйрөткүлө деп атат. Мына азыр Турсунбай чыгып, башкадан кыйкыралы деп жүргөн жигит бир кадам чыгып кой. Чоң Алайдан бизден кандидат, талапкер Турсунбай Шарапов деген жигит. Турсунбайлар да ар кандай болот экен. Ушул жигитти 93кө чыккан таятасы жетелеп кабинетиме алып келип, айланайын, ушунун эти сиздики, сөөгү меники, ушул баламды, неберемди жетелеп жүрүп, өзүңүздөй кылып тарбиялап бериңизчи деп тапшырып кетти, аманат кылып. Себеп биз бүтүн Кыргызстандын тизмесин эл курайт деп жарыя кылганбыз. Эл ким биздин көз карашты макул көрүп, биз менен макул болсо, биздин тизмеге кирет. Биздин тизмеге акчасы менен кире албайт. Биздин тизмеге бийлиги менен кире албайт. Көптөгөн адамдар бизге киргиси келет, бирок алардын жүрөгү чыдабайт. Биздин алдыбызда тура албайт. Мына азыр көрүп атабыз. Каракулжадан келетабыз. Мырзакеде керемет жыйын өткөрдүк. Каракулжадагы жыйында биздин ушунчалык караңгылыгыбыз, биздин сабатсыздыгыбыз жыйын өткөрө турган көчөлөрдү айландырып, милицияларды коюп коюптур. Кишилерди өткөрбөй атыптыр. Коргон куруп алыптыр. Мен айттым эле Каракулжанын кулунуна, айылыңа эле барып байланып алчы, айланайын. Биздин караңыздар, Өзгөн районун аласызбы? Баккен областын аласызбы? Ноокат районун аласызбы? Кече Кара Сууда болдук. Элдин баары жаркылдаган маанай менен тосуп атат. Каракулжаны ал азаматтар түрмөгө камап коюптур. Чыкпайсың дептир үйүңнөн. Мына Куршатты караңыздар. Мына жерде гана бирөө илинип турат бүтүн Кыргызстан деп. Ушул көчө айланайын кетип турго, Жалпакташ көчөсүнө чейин. Биримдиктин садага кеткир. Ушинтип биримдик курасыңбы? Ушинтип бириктиресиңби элиңди? Менин айылыма мен киргизбейм дейт. Менин айылыма киргизбейм деген жетекчилердин бүгүн кайда жүргөнүн көрбөй атасыңбы? Сокур болуп калдыңбы сен? Бул менин мамлекетим, бул менин партиям деген президенттер кайда бүгүн? Биз каракулжалыктарга таарынбайбыз. Байкуштар өздөрү да айтып атат. Биз ушул жерликпиз дегенден уялып, өзгөндүкпиз деп коюп атабыз дейт. Аны угуп атасыңар сиздер дагы. Менден көп той тамашаларды өткөрүп атасыздар. Менден көп катышасыздар. Куда сөөгөктөр бар. Бир туугандарыбыз бар. Баарыбыз аралашып турабыз. Аллах ушундайдан сактасын. Өзүңдүн бир чыккан инсандын кесепетинен биз башка жактанбыз деп уялып калгандан Кудай сактасын. Биз депутат болгонбуз. Көрбөгөндүн көргөнү курусун дейт. Биз депутат болуп, эч жерибиз өзгөрүп кеткен жок. Кече Лейлекте Испанада айтат. Адахан Кимсанбаевич, баягы эле көйнөгүңүз менен келдиңизби дейт. 2015-жылкы шайлоодо ушуну менен келгенсиз. 2017-жылкы шайлоодо ушуну менен келгенсиз деп. Анан мен айттым. Мен көйнөктү бир 15 жыл, 20 жыл кийим. Көйнөк туруктуу нерсе. Мага же кичине келип калбайт, же тар келип калбайт, же семирбесем, жарыктабасам, бирдей турсам. Эмне үчүн мен көйнөктү алмаштырышым керек?
Көйнөктү булар алмаштырды. Кантип алмаштырат? Чач тараганды үйрөнүшөт. Көйнөк алмаштырышат. Мына кече чимкиргатка конгон депутаттардын 90го жакыны кайра келетат. 90го жакыны. Ар кандай партияларды алар көйнөгүн алмаштырды, ичиндеги денеси баягы чириген бойдон. Алар бетине бет кап кийип келет. Жашынып келет. Бекинип келет. Мына биздин биринчи эле ондуктун ичинде 30га чыга элек 4 азаматыбыз бар. 4 азамат жигиттер кыздар бар, жаш. Биринчи 4тө турган Айгүл Сатарова деген кызыбыз, Лейлек районунан талапкер. Экинчи турган кызыбыз Орозай Нарматова деген кызыбыз. Москвадагы бүтүндөй тишибиздин кирин соруп, кордук көрүп жүргөн биздин азаматтардын укугун коргоп, ошол 25 жаштагы кыз. Кээ бир азаматтар айтты, жарыя кылды, баягы уурусу күчтүү болсо ээсин доого жыгат дегендей. Мадумаров дейт, $200,000 сурады дейт. $200,000 болсо, мен дагы турбай белем ар бир столбаны кучактап алып. Сүрөттөрүмдү чыгарып, КТР менен ЛТРден силерге салам айтып, чайыңарды ичире койбой, намазыңарды окуп да койбой, мен да мактанганды билет элем го. Бирок анын 1 мүнөтү 37,000 сом турат. Ага мына жерде турган эжекелер силер 6 ай жарым жыл иштейсиңер. 1 мүнөт. Мен өткөндө айтканмын, азыр кайталайм. Алар ошентип столбаларды, теректерди кучактап, темир кучактап калып калсын. Иншалла 4 октябрда биз сиздердин жүрөгүңүздөрдө болобуз. Biz ушунчалык айкөлбүз. Biz ушунчалык жүрөгүбүз кенен. Ким келсе дагы туз нан менен тосуп алабыз, туура эжелер. Караңыздарчы. Биримдиктен башка бир да партиянын эмнеси жок, бүт көчөгөтүн алып турабыз. Мага да жараша эле ошолордой болуп, менин айылым деп кыйкырсам, жок. Айылыңдын ардак даңкын көтөргүң келсе, дасторкон жай, мейман дос бол, кичпейил бол. Мына президенттик шайлоо өткөндө, өзгөндөгү ушундай стадиондо Бабанов келди, башка талапкерлер келди. Мен өзүм биринчи барып тосуп алдым. Кайсы кандидат ушундай кыла алат? Ичтар барын. Алардын курсагы чоң болгон менен ичинен таруу айланбайт. Биздин курсагыбыз жок болгону менен жүрөгүбүзгө бүтүндөй Кыргызстанды сиңирип алганбыз. Биз эл менен жашап келгенбиз, эл менен жашайбыз. Мына 11 жылдан бери бир жерде кызматта болбосок дагы, кайсыл жерде чатак чыгат? Нарын болобу, Баткен болобу, Ош болобу, Чаткал болобу, бардык жерде арыз муңду угуп жүргөн биздин бүтүн Кыргызстан болду. Колубузда эч кандай мандатыбыз жок. Же министр эмесмин, же депутат эмесмин. Биздин балдар, кыздар Россия менен Казакстандын чек арасында калганда Нурсултан Абишевичке кайрылып, маселени 2 күндө чечкен дагы эч жерде иштебеген ушул бүтүн Кыргызстан болду. Демек биздин кадыр баркыбыз бар, урматтуу туугандар. Анан ушул Биримдик деген партия кече Ноокатта жазып коюптур. Эмне деп? Ноокат эли Биримдикти тандады деп. Ноокаттын эли барбы? Ноокаттыктар бар. Сүлүктүнүн эли эмес, Баткендин эли, Оштун эли эмес, касиеттүү Кыргызстандын элибиз биз. Бизде эл бирөө. Ушинтип ар бир элди бөлүп жарган Биримдикти жыргатабы. Атты дагы койгондо ойлонуп коюш керек. Дагы бир партиялар бар. Мен элди дейт. Өкмөт бакпай койсо дагы жарым жыл багалам деген азаматтар бар. Бирок ошолор Кудай сактасын. Ооруп калып 2000 сом сурап барсаң, 2 ай күттүрсөң да бербейт. Мына бүгүн эми келип таш ташып атат дейт, башка кылып атат дейт. Айтор, урматтуу туугандар. Алардын бардыгынын кыймыл аракеттерин
Menden жақсы білесіздер. Menden жақсы түшінесіздер, емі үшін шындай болып отқан. Мен бүгін қуанып тұрам емдеден. Ошол ейлектен бері келатқан елге бір сөз айтып келетам. Өткөндөгү шайлоолорго караганда азыркы биздин элдин жүзү башка болуп калыптыр. Көзүбүз башка. Таптакыр жүзүбүздөгү нурубуз башка болуп калды. Бул деген Кыргызстандын жаңылануудан белгиси. Бул биздин элибиздин мындай бир назары тоюп, көңүлү ачылып, келечекке туура көз караш менен карап калганын белгиси. Аллах ушуну бизге кылган болсун. Эч качан эч кимдин көзүн каратпасын, бирөөгө зар кылбасын. Биз кандай максат менен баратабыз? Жогорку кеңешти 60 депутаттан ашырбаган жогорку кеңеш кылып курайбыз деп баратабыз. Биз Кудай кааласа ушуга жетебиз. Кече Кызыл Кыяда бирөө суроо берди. Силер ушул максатты ишке ашырыш үчүн канча мандат керек деп? 61 мандат керек деп. 61 мандат болсо, жогорку кеңешти да биз курап, өкмөттү да биз курап калабыз. Ошондо толук кандуу бир киши жоопкерчиликти алат. Ал партиянын төрагасы алат. Кудай ушул күнгө жеткирсин. Мына жерде туруп канча жолу сиздер менен чогулушуп көрдүм мен. Канча жолу жолугуштум. Сиздер бир айткан сөзүмдүн аткарбай койсом, мага айтыңыздар. Же биздин депутат Адахан Мадумаров бизди уят кылды деген бир сөзүм болсо чыгып айтыңыздар. Мен кайсыл жерде болбойн, башымды тике көтөрүп жүрөм. Мен сыймыктанып жүрөм. Себеп биз бирөөдөн бир тыйын албаган, бирөөнүн акысын жебеген, жетим жесирди какшатпаган, мунжу майыпты сыздатпаган, түп-түз жүргөн кишибиз. Биз ушул бойдон өтөбүз. Себеп мына дүйнөнүн рахаты мага бир тыйынчалык пайдасы жок. Кызыгы да жок. Урматтуу абалар, эжелер. Биз жогорку кеңешти түздөн түз элдик шайлоого алып келебиз. Мына биз шайланганбыз, бир мандаттуу болуп. Ошону кайрадан элге алып келебиз. Эч кандай партиялык шайлоо деген болбойт. Биздин партия башкалардан айырмаланып, 90-нчы турсаң дагы, 105-нчи турсаң дагы, эгерде эл колдоп көтөрүп кетсе, депутат боло алат. Эгер сен 4-нчы, 5-нчи, 10-нчы туруп, эл колдобосо сен депутат болбойсуң. Мен съездде ачык айттым муну. Бизге партиянын ишенимине ээ болуп келиштин кажети жок. Бизге элдин ишенимине ээ болуп кел деп атабыз. Менимче, Кудай буйруп биз көпчүлүк менен барсак, жогорку кеңешти баштагы Абсамат Масалиевич, Турдак Унусубалиевич, Бекмамат Осмонов, Сатыбалды Жээнбеков, дагы көптөгөн жигиттер, азаматтар иштеген, эжелерибиз иштеген нокура элдик жогорку кеңешке айландырабыз. Аны сиздер шайлайсыздар, партия шайлабайт. Кудай кааласа ушуга келебиз. Биздин программанын негизги багыттарынын бири Кыргыз өкмөтүнү биз жоёбуз. Бүткүл эл тарабынан шайланган президент керт башы менен өкмөттүн башында болот. Өзү жооп берет. Президент, өкмөт, областтык, райондук деген жетекчилер болбойт. Президент жеке жооп берет. Бул Бишкектен каккан казык биздин мына төөчүдө зыңгырап угулуп тура тургандай болуш керек. Ансыз өлкө болбойбуз. Бейбаштык болуп атат азыр бизде. Биз айыл өкмөттөрүн шайлабайбыз, айыл өкмөттөрүн дайындай турган болобуз. Биз райондук депутаттарды кайра калыбына келтиребиз. Биз областтык депутаттарды кайра калыбына келтиребиз. Мына ооруканаларды көрдүңүздөр кече мына апаат келгенде. Ага дагы азыр жооп табышып атат. Адахан Кимсанбаев дейт. Сиз ал оору жок дедиңиз эле го. Ошого ишенип алып көп өлүп кетти дейт. Астагфираллах. Мына керемет сөз экен, э? Адахан Мадумаров ал бале жок деп качан айтты? 19 мартта айтты. Эгин тигиндерди сээп алгыла, кышка даярдангыла, ал бале Кыргызстанга келелек деп айттым.
Al çok bizde деп айтты. Al bale kaçan geldi? Июльда geldi. Mart, April, May, iyun 4 aydan keyin geldi. Hazır men aytam, çınarlar kökmök bolup, yer kökmök bolup, gün 25 derece bolup ısıp turat деп aytsam, uşunu jaz bolat dagı, erteң 15 yanvarda көрсөтүшүm мүмкүн. Sırtta kar turat, -15 soğuk болуп атат. Adakan Madumarov sırtta kar yok деп aytты деп. Ana, meye gerek şunu жасашка. Өздөрүнүн алсыз экенин ар кандай шылтоолор менен бирөөгө жаап келет. Бизге 25-30 жылдан бери ошону жаап келет. Жаап жүргөндөргө мүйүз да чыгып кетпеди. Урматтуу тургандар, эгерде Мадумаровга жала жаап башталса, шайлоо башталыптыр деп билгиле. Жок жерден доомат айтып аткан болсо, демек президенттикке барат экен деп билгиле. Биздин жазган мыйзамдар мына жерде аксакалдар отурат билет. Жогорку кеңеш бул улак тарта турган жер эмес. Жогорку кеңеш бул күрөшө турган жер эмес. Жогорку кеңеш бул базар эмес. Жогорку кеңеш мыйзам жаза турган жер. Мыйзамды кантип жазат эгер фамилиясын жаза албай атса? Окуп бергениңди окуй албай атса кантип жазат айланайындар? Ошолорду ким жиберип атат? Биз жиберип атабыз. Эмне үчүн? Алганын алып койдук да. Өзүбүздөн экен. Көчөнү оңдоп койду. Биз бүтүн Кыргызстан көчө оңдобойбуз. Biz köprü kurbayız. Biz balabakça salbayız. Biz ulak tarttırbayız. Biz güçlü mamleketli kurabız. Oşol köprülerde kura turgan hükümetli şıyrakka çağıp işletebiz. Biz güçlü mizamdardı cazabız. Buna oşol Kur'an menen tanıştırayın. Kimler var atat oşol Kur'an'a? Aksakaldaştırıp başlaytırgan bolsak, kança жылдан beri mandatı жоқ депутат болып жүргөн, ушул жерге мага караганда көбүрөөк келип жүргөн, Кара Суу районунан талапкер болуп бараткан Рахман Разыков деген агабыз. Кадамжай районунан, бүтүндөй Кыргызстандан, же Борбордук Азиядан дейинби, же Эсенг өлкөлөрүнөн дейинби, бараткан Нукура атанын уулу Исхак Абсаматович Масалиев. Андан кейін Лейлек районунан депутаттыкка бараткан Карим деген жигит, ишкер, азамат инсандарыбызда. Мен Турсунбайды тааныштырдым. Бул Чоңалайдан депутаттыкка баратат. Анын жанында отурган азамат жигитибиз Уран Болуш деген жигит Мырзакеден баратат кандидат болуп. Жакында эле Канададан келди. Sırttan okup, sırttan bilim alıp, hem ошол bilimdi öz elime arnayın, öz elime cumşayın dep gelip bir. Жаш жигиттерибиz өз отурган азаматтарыбыздын бири. Анын алдында мына Абсаматович, Исхак Абсаматовичтин жанында отурган Жолдошбек деген жигит Жаз аймагынан баратат. Азамат жигит экен, бул депутат болоюн деп келген жок. Мага кирип таанышып, сүйлөшүп атканда ушундай болуп тизмеге кир. Özgün rayonundan talapker bol desem, men депутат болуш үчүн келген жокмун. Каттасаңыз каттап коюңуз. Мен бүтүн Кыргызстанды жогорку кеңешке киргизейин деп келдим. Машина меники, мениңиз. Мен майын, чайын баарын көтөрүп берейин. Мени депутат кылбаңыз, сиз кириңиз ошол жерге деп айтып жигит. Өркүн өссүн. Bana aytıp atpayбы? Мадумаров дейт. Кейлер чыгып айтып атат. 3 машина менен жүрөт дейт. 3 машина не болуп калыптыр? Өткөндө мен Кадамжайга барсам 30 машина менен тосуп алдым. Мына кече Ноокатта болду. Кара Сууда болду.
Erten Kuday buyursa Жалал-Абадка өтүп кетебиz. Аксы менен Чаткал Калабукка баратканда мени катарлаган машиналар тосуп алып атат. Мен аларды токто деймби? Жок. Жалар демне аким кууп чыгып атабы Мадумаровду тосуп ал деп. Же милиция кууп атабы барып тосуп ал деп. Адамдын жүрөгү чыгып тосуп алып атат. Мына ушу Жолдошбек мырзага окшогон биздин Бишкектен жаш 27-деги жигит бар. Ошол жигит 6-чы болуп баратат. 27 жашта Кочкордон. Нарындын Кочкорунан Бишкек шаарынан баратат. Мына минип жүргөн машина өзүнүн машинасы экен. Агай, шайлоо бүткөнчө ушул менден сизге жардамым деп ошол машина берип жүрөт. Мендеги бар байлык элдики. Элдеги бар байлык меники. Экөөбүз эл менен менин ортомдо эч айырма жок. Эмне берсе минебиз, кайерге жаттырса жатабыз, кандай чай куйса ичебиз. Бирок өзүбүз эч качан мага жарым кесе чай бер деп сурабайбыз. Биздин Өзгөн районунан талапкер болуп бараткан дагы бир жигитибиз. Экономика илимдеринин кандидаты, 5 мүнөттүк кам профессорсун деп коюп атам мен. Докторлукту жаттап атам. Мына атаандаштык боюнча кызмат бар, Атаандаштык десем түшүнбөй каласыздар, мен кыргызча сүйлөп коем. Антимонопольный комитет десе жакшы түшүнөсүңөр. Ошол кызматтын жетекчиси болуп иштеп келген, өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары болуп иштеп келген. Биздин өзүбүздүн ушул жердеги бардык Аскар Акаев жасаган реформаны ишке ашырып, бүт жерлерди бөлүп келген Акыл Казак Өч Айтбаев деген жигит. Биздин курамыбызда бир күмөн санаган азамат жок. Жалаң башта коммунисттик партияга өтүп атканда кедей кембагалдын үй бүлөсүнөн деп койсо жакшы өтөт эле. Мына ошол биздин арабыздагылар жалаң интеллигенттердин, маданияттуулардын, сабаттуулардын курамынан турат. Мен четинен сөз берем. Өзү негизи жолдо келатып айттым эле. Силер чогулушту баштайсыңар, аягында гана мен сүйлөп койгонго уруксат бересиңер, анча-мынча суроолор болсо деп. Бирок туугандар сиздерди көрүп, энесин көргөн баладай болуп бериркип кеттим. Сиздерге рахмат ушуга. Сиздер бар болуңуздар, аман болуңуздар. Жанагы бизде улуу сөз бар го. Эркелерин болбосо, эмшең дегенден не пайда дегендей. Мен сиздерге эркелеп алдым, туура түшүнгүлөр. Менин апам отурчу эле ушул жерде. Апам менен чогуу отурган айшенелерим отурасыздар. Эжелер отурасыздар. Аллах силердин өмүрүңөрдү узун кылсын. Көптөгөн жолу келгенде сиздерди көрүп, мен апамды көргөндөй болоюн. Мына жерде атам отурчу эле. Сиз барбай эле койбой. Сиз ушу чогулушка барып эмнени угасыз, мен күнделик. Мына атам менен чогуу отургандар отурат. Атамды көргөндөй болду. Биз кайсы жерде жүрбөйлү, не кылбайлы, кайда болбойлу, баары бир жүрөгүбүз сиздер менен чогуу согат. Сиздер бар, бизге күч кубат бар, бизге дем бар. Анан биздин элибиз, мына Сейит Казакага, чаңылышпасам Сейит Казака турасы, ажеке. Мына ушу киши менин баягы курулушта иштеп жүргөндөгү биринчи прорабым ушу киши. Инженерим ушу киши. Бар болуңуз, аман болуңуз. Жап-жаш солкулдаган жигиттериңиз ошондо. Кай жерде болбойлу, жүрөгүбүз бир соксун. Ой. Мен биздин талапкерлерге бираздан сөз берейин. Бардык жерде өзүм сүйлөп жүрүп, тамагымда кичине кыйналып атабыз.
Бардык жерге барсаңар айтат экен да, өзүң сүйлө дей берет экенсиздер. Сөзүң жетишпей калат экен ушунда. Азыр аксакалдаштырып берелиби? Же алыстан келгендерге берелиби? Аксакалдашып, туура салттан кетпейлі. Жана бир аксакал келиңиз. Жана bir söz айтты эле. Кудай болгон экен дейт. Ошол жерге барып, Кудай болгон үйдүн алдында туруп калдым дейт. Анан улам эле балдар келип, кириңиз дейт. Анан бул киши айтыптыр, азыр аксакалдар келсин деп. Десе, баягы жаштар айтыптыр да, биздин көчөнүн аксакалы. Бу киши пайгамбар жашынан өтүп калса дагы өзүн баягы эле жаш сезе берет экен. Ошондой сезимдерден Кудай айырбасын. Элге кызмат кылар, кызматы көп да калды да. Бар болсун, аман болсун, келиңиз. Assalamu alaikum. Hurmatlı özgöndük tuğanlar. Men azır Adakan bir yerde süylep atsa 3 yıl murun uşu jerde Adakan prezidentlikке koygondo özü gelmey kalıp orduna men gelip süylөгөнмүн. Anda sizler biraz başkaça Kuday buyursa жақшы жаққа өзгөрүпсүңөр. Men kakşap 1,5 saat süylөгөн. Azıranda emez. Zaman özgördü. El 10 yıldan beri Adakan kakşap kelatkan memleketlik tüzü tuğru ekendigin, prezidentlik başkaru kerek ekendigin, kakkan kazıktay tartip kerek ekendigin Kuday buyursa Kırgızstan'ın eli düşündü.